Көптөр 25 октябрдан кийин аябай коркунучтуу нерселер болот деп айтышат. Бирок бир нерсе 25 октябрдан баштап жаңы порталдар ачылат. Коридор десем болот, анткени бул коридордон өтүш эми бирөөлөргө кыйын болуп калат, бирөөлөргө оңой эле. Бирөөлөр мүмкүн уже өтүп кетти. Бир эле нерсе карма деген нерсе азыр катуу иштеп баштайт. Анткени карма өчүрүлгөнү менен, жабылганы менен адамдардын ички дүйнөсүндө десем болот баягы коркунучтар көп бар али. Ошол нерсе сыртка чыгып баштайт. Бул убакыт берилип атат. Ошол болжол менен ноябрдын орто ченине чейин, ноябрдын аягына чейин бул элдерге эскертүү. Ошол ой менен иштеп карманы алып салганга. Демек, адамдын ичинде коркунучтар бар болсо, работа над ошибками деген нерсе да. Демек, эгер аң сезим менен түшүнүп, кабыл алып, эч кимди сынабай, эч кимге жамандык жасабай, эч кимге жаман ниет менен тиленбей, эч кимди каргабай, каргыш деген сөздү колдонбогон адамдарга өтө жеңил болот. Ошол нерседен өтүп кетишибиз керек. Жеңил эле. Бирок ошол эскертүү. Эгер токтото турган, кармай турган блоктор бар болсо, чектер бар болсо. Чектер эмне? Бул сөздөр мисалы үчүн секта, сектор, чек деген нерселер жөнүндөн чыккан жок. Бул ограничение. Бул ошо бир рамкадан чыга албастык. Ошол рамкадан чыкмак турмак, ошол рамканын ичинде калып калды деген сөз болуп атат да. Ошол рамкадан чыгыш керек болуп атат. Эгер ошол рамкадан чыгып кетсек, аман эсен. Кийин өтүп бараткан, келип аткан, түшүп аткан энергиялар жеңил кабыл болот. Ошол нерседен өтүп кетиш керек. Анан средства массовой информация коркунучтуу көп нерселерди салып атат дагы эле. 95%тен көбүрөөк фейковый информация көп болуп атат. Ошол нерсеге эмоциональный реакция кылбай, жүрөк менен, көкүрөк менен ошонун баарын кабыл алыш керек. Эгер жагып атса, демек туура. Жакпаса, кичине кылт этти деген нерсе болсо, анда бул нерседен алысташ керек. Баарын жүрөк менен кабыл алып, баарын сезим менен кабыл алыш керек болуп атат. Эгер мурун ар бир ишке жоопкерчилик болсо, жасаган ишке, азыр болсо жоопкерчилик ой үчүн. Туура эмес ойду кетирдиңби? Демек, ошол туура эмес ой үчүн ошол ой энергияга айланып, ошол энергия кайра катуу чабышы мүмкүн. Ошол эле жагынан кыйынчылык болот, ошого эскертүү болот. Дагы пайгамбармын дегендер көп чыгат. Мен алыммын дегендер көп чыгат. Ошол алып аткан информацияны туура анализ кылыш керек, туура кабыл алыш керек. Мен алым болуп, мен баарын билем, силер менин жолдо баскыла деген сөзгө катуу электен өткөрүш керек болуп атат да. Любой түшүп аткан информацияны электен өткөрүп, жүрөктөн өткөрүп, ошого анда ишенсе же ишенбесе болот да.